Туугандар, ассаламу алейкум. Эсиңиздерде болсо, мындан бир 3-4 жыл мурун могу шоссе энтузиастофтогу атайын мондай спецтехникаларды сатчу Великан деген атайын мондай тракторларды собирать этчү заводко келип, тракторлардын бааларын бир силерге көргөзүп кеттим эле. Бүгүн видеонун башын барбершоп хандан баштайлы деп турабыз. Чач сакал өсүп, бир аз бомуш боло түшүппүз. Азыр бул жерде чач сакалды алдырып бул жерде билесиңер. Маскасы бар, массажы бар. Кыскасы 490-дан баштап 3000-ге чейин сонун услугалары бар. Азыр мен чач сакалым алса, анан кийин результатын көргөзөбүз силерге. Карып кеттиң дейсиңер. Жаш эле экем. Эгерде сиздер да ушинтип жашарып кетем десеңиздер, барбершоп ханга келе бересиңер. Күндүзгү 10-дан баштап кечки саат 10-га чейин ушул жерде иштейт. Телефон номерин адресин видеонун астына көргөзүп коебуз. Өткөндө бирөө комментарийге жазып калды эле, Нургазы карапайым калкка дагы жанагы тип техникалардын, акыркы современный техникаларда кандай өзгөрүш болуп атат, ошонун жөнүндө дагы бир аз тест-драйв обзор кылып көрсөтө кетсең жакшы болот эле дегенден бүгүн бул жерге келип калдык туугандар. Карасаңыздар, бүгүн Беларусь тракторлор момундай болуп башкача бир кызыл светте чыгып калыптыр. Муну билесиңер, жашыл же болбосо момундай көгүмтүр светте болчу эле. Бүгүн бул жерде 80 Беларусь тракторларды 92-лери да бар экен, сороковкалар да бар экен. Ошолардын бүт баарын колдон келишинче менеджерине кирип болбойт десе болбой, алар менен бир аз урушуп талашып атып, бүт баардык информацияларды алдык. Азыр колдон келишинче мындайча айтканда тест-драйв кылып кетмекчибиз. Ёлки. Көптөн бери жана тракторго отурганга бир башкача ощущение болуп атам го. Так. Чё там, запись кетип атабы? Так, туугандар. Бул бизге 92-лердин баасын бербей коюптур, только 82-лердин эле баасын бериптир. Трактордун өзүнүн эле эч кандай кошумча шаймандары жок. 2 миллион 375 миң экен. СНДС. Эгерде башка жакка алып кете турган болсоңор дейт, керектүү документтерди беребиз, бирок дагы өзүңөр дагы сурап билип тактап алганыңар жакшы дейт. 82-лер азыр эки вариантта чыгыптыр. Бирөөсү астыңкы баллондору чоң, бирөөсү болсо астыңкы баллондору бир аз кичинерээк экен. Ичин өтө современный кылып коюптур. Билбейм буга чейин кандай эле. Даже стеклоомывательдери менен бүт могул жакта лобовойун жууп, бул жак расширительный бачок коюп, атайын лобовойун жууй турган дагы кылып, сонун кылып коюптур туугандар. Ичине келсек, жакшы, өтө жанагы азыркы жак, марка берки китайский машинелерге окшоп, ичи бир башкача жыттанып атат. Тормоздары, скоросттары мурдагыдай эле, как обычно. Бул жактагы светтерин отдельно включать этетін, дворнигин отдельно включать эте турган кнопкаларын бул жакка коюптур. Люк болуш керек эле адашпасам, мурунтан эле. И бул жакка заводской уже бул жагында магнитоласы да бар экен, вентиляция бар экен. Молодцы, вентиляция коюп коюптур. Вентиляциясы каягында болду экен? Ал каягынан үйлөйт. Вентиляция бар экен. Так, боковойлору мурун ачылчу эле, боковой айнектери. Максимальный скорость 50 км/ч дейт. Бул жагында дагы эмнелери бар экен? Масляный датчик, бул жагы ампер, ошого окшогон эле кыскасы кнопкалары бар экен. Бирок иштерин сонун кылыптыр. Бул жагын тряпочный кылып, же иштери мурун эле ушундай эле козерогу, мынакей күн тийсе мону мондай кылып жүрүп койгону. Практичный, но прочный кылып, сонун кылып коюптур. Бул 82-нин жанагындай баллону чоң варианты. Баасын айттым, 2 миллион 375 миң деп. На всякий случай адресин жазып коем, өзүңөр дагы интерес кармап келип көрүп кетсеңиздер болот. 82-нин чоң варианты, могу экөөсү. И 82-нин баллону кичинекей варианты. Ичтери одно и то же экен, бүт бардыгы. Бул жактары деле мурдагыдай эле компрессор, там насостору,
Бир гана ошол мурун барбырда жок беле билбейм муну. Стеклоомыватель лобойнукучу. И 92-лер. 92-лер моң карагыла. Вообще сонун экен. Көрүнүшү дагы, жасалгасы дагы, иштери, наушник улап, ичинде музыка окса дагы болот экен эсте. Фонарлары өтө современный болуптур. Караңыздар. 4 дальний фонарь менен, бул жагында дополнительный бул и еще атайын мондай мигалкалар менен. Баллондору зибер экен, бирок баллондору зибер экен 92-нин. Бунун баасын жазбай коюптур да. Где-то бул эгерде 82-лери 2 миллион 375 миң болсо, бул где-то бир 2,5 миллион, 2 миллион 800'дүн тегереги болса керек тугандар. Адресин жазып койсок, интерес кармагандар болсо, салыштырып көрөсүңөр Кыргызстан менен Москванын ценалары кандай. Кеттиген бул жакка барып туруп погрузчиктерди көргөзөлү, бобкеттерди көргөзөбүз, азыр Т-40'торду дагы көргөзөбүз. Жүргүлө. 2 миллион 375 миң трактордун өзүнүн гана баасы экен тугандар. Эгерде кошумча шаймандарын кошуп алам десеңиздер, отдельно ага акча төлөнөт экен. Жүргүлө кеттиген бул жакка. Азыр могул жерде погрузчиктерди көргөзөлү. Нар жагын өткөндөн анан кийин Т-40'тун акчасын жазбай коюптур да елки. Погрузчиктердин акчаларын табайын. Акчасына келе турган болсок, 5 миллион 650 миң экен. Жаңы фронтальный погрузчик. Булар еще с НДС менен бул жакта эгерде бир компанияга алып иштетебиз десеңиздер, лизингке болбосо кредитке окшогон нерселерге ошондой мүмкүнчүлүктөр менен дагы кошумча пайдалансаңыздар болот тугандар. Ичи ачык бекен көрөлү. Баллондору, кармагычтары өтө гигантский экен. Баасын айтып кеттим, башында эле ичи ачык экен. Ёлки, могул жерден чыгып түшүш аябай неудобный экен да. Мындай кылсаң колуңу эшиги кымчып калайын дейт го. Мындай ачып мындай кармайт турбайбы? Погрузчиктин бирок ичи действительно анча-мынча Lexus уяла турган эле экен. Мону караңыздар. Атайын мондай амортизационный сидушкалар менен, джойстиктер менен, джойстик. Вентилятор коюп коюптур, магнитофон коюп коюптур. Колонкаларды коюп, сонун кылып коюптур кыскасы. Эми жанагы погрузчик айдап наркы берке кылгандар түшүнөт, подсъемка кылып бунун ичтерин дагы бүт көргөзүп коебуз. Самый главный баасын айттык. 5 миллион 650 миң рубль деп. Бул жерде канча тонналык экени жазылбаптыр да, копшасы эми. Өздөрүңөр деле мындай плюс-минус иштетип жүргөндөр болсо, түшүнөт болушуңар керек. Астын көргөндө эле канча тонналык экенин, копшасын. А так базар жок. Зеркалалары, нар жак, бер жактары. Буга деле дополнительный эч нерсе деле кошулбайт экен, кроме могул копшасынан башка. Билбейм, буларга дагы эмнеге иштетсе болот. Аркасына коюп эч нерсе уламаса керек. Эми кезек экскаваторлорго келди. Бизге бир эле могул 4 баллону тең бирдей болгон чоң баллону менен экскаватордун акчасын жазып чыгарып берип коюптур. Как раз моуну. Бирок бул жакта астыңкы баллондору момундай кичинекейлери да бар экен. Мынакей, моундайлар да бар экен. Бул жерде канча бир 7-8 экскаватор бар экен. Биз азыр именно ошол жазып бергенди көргөзө берели. Эгерде кошумча маалымат керек болсо, келип көрсөңүздөр боло берет тугандар. Мынакей, как обычно эле экскаватор 4 види, булар полностью билесиңер. Астында мондай копшасы менен ичи ачык бекен, көрөлүчү булардын. Булардын ичи жабык экен. Булардын ичи жабык экен. Наркыларды го ачып койгон экен, булар жабык экен. Короче, акчасына келсек, могул азыр сиздер көрүп турган экскаватордун акчасы 7 миллион 650 миң экен. Буга дагы год гарантия болбосо 2 миң мото часов экен. Бул жагын ачып көрөлүчү, балким водительский жагы ачыктыр. Же болбосо башкасын да азыр карап көрөбүз. Бул жагы ачык экен. Водительский жагы ачык экен. Ичин өзүм да чыгып бир көрөйүнчү, кандай болду экен. Так. Кожаный кресло экен мында. Белки фронтальный погрузчикке караганда бир гыйла башкачараак болот экен. Бунун магнитоласы кайсы болду экен? Буга да магнитола коюп туруп штатный. Экрандары бар экен бул жагында. Джойстик, как обычно. И бул жагында кошумча кнопкалары. Билесиңер, бунун креслосы айланып туруп, арканы да карайт. Арканы карап отуруп алып, бул жагын ачып, арканкы стреласы менен дагы
башкарылат туугандар. А так өтө сонун болуп келатат современный техникалар. Эшиктерин да катайын мурун эле ушундай эле моундай присоска менен ачылып жабыла турган кылып кошумча ошондойлорун кошуп коюптур. Бирок сидушкалары өтө сонун экен. Люк жок экен бирок мында тегерегинен бүт айнеги ачылат экен. Могул астыңкы баллондору кичинекейлердин ичи вообще башкача болот экен. Салыштырмалуу чем могу 4 баллону тең чоңго карагандачы. Өзү деле бир аз кичинерээк окшойт, а? Же бирдей элеби? Өзү деле бир аз кичинерээк окшойт. А так мо чоңдору зибер экен. Айылга апарсаң куп акчаны тапкыдай экен да бул аппараттарчы. Москвада такси деп эле жүрө бербестен андай деле көп деле мынтип карап көрсөң бир китайский машинанын акчасы турат экен оларчы. Сатып алып айылга алып барсаң укмуш эле акча табат болуш керек могу экскаваторлор, погрузчиктер. Эмне дедиң бар? Обязательно ошо ишти кылыш керек экен деп койдум. Кечке бул жерде алып суткалап таксиде иштеп, ден соолуктун баарын жебей, айылга алып барып алсаң, бала чаканын жанында деп техникалар сонун экен бирок. Азыр бул жакка барып туруп, фронтальныйды көргөздүк. Бул жакка барып туруп азыр Т-40-тарда жана кичинекей тракторларды көргөзөлү. Бобкеттерди көргөзөлү, жанагынтип погрузчик, контейнер, аны муну поддондорду көтөргөн техникалардычы. Погрузчиктер бүт баары эле бирдей экен. Экскаваторларды көргөздүк. Эми бизге жанагы кагазга жазып берген гана техникаларды көргөзүп атабыз да, ата калганын баалары жок да, айтканда эмне? Плюс-минус эми разницасы бир 400-500 миң болушу мүмкүн. Карагыла бул жактагы мо спецтехникаларды мынакей могу поддондорду көтөрүп, жанагынтип фураларга поддондорду жүктөп берүүчү погрузчиктер. Бул жагында моундай толтура техникалар бар экен. Мен мурун жана 3-4 жыл мурун келгенде мынчалык техника жок эле, бирин серин эле болчу. Азыр действительно бул жер бизче айтканда бобкеттир. Так. Бул жагында деле бүт эле погрузчиктер экен. Размерлери ар кандай экен, чоң, кичине. Кыргызстанга алып кетип иштетем десеңиздер деле болот экен, например. Мынакей азыр мо кичинекейлер. Т-40-тарбы? Же Т-40-тар эмес, булар Т-30 окшойт деп коюн буларды. Азыр ушуларды көргөзөбүз эми. Так, бул 32-лердин бизде баалары жок экен туугандар. Бирок 4В экен, комплектациясы өтө жакшы экен. Чисто монда современный техникалар да азыркыча. Баасы где-то ушул 1,5 миллион тегереги болушу мүмкүн. Азыр биз сыра көргөзүп кое берели. Баасын булардыкын жазып бербептир да. Бирок могу Беларусь тракторлордун караңыздар. 4В. Айылга алып барсаң жана огород анымын айдаганы өтө сонун аппарат экен деп койдум. Ичине даже жада калса, печкадан бери коюп коюптур, монун ичине даже печка коюп коюптур. Азыр айылдагы печкалардын ичинде, айылдагы тракторлордун ичинде печка жок болсо керек дейм да. Ичине дагы мондай качающий сиденье коюп коюптур, өтө сонун. Ато мен өзүм чисто жанагы кичинекей кезимен эле жанагы китайский трактор айдап, ушундай кызыл тракторубуз бар эле. Ошолардын үстүндө чоңойгон баламын да. Мондай качающий сиденье жок болчу анда, бүт бөйрөктөрдү талкалап койчу эле. А так иштери өтө сонун экен. Бүт бар жогу. Люктарынан бери. Жок, бунун люгун ачыла турган кылып койсо болот экен. Жок, ачылат экен. Полный ачылат окшойт үстү. Дворник коюп коюптур жада калса. Мындай козерок коюп коюптур. База жок. Максимальный скорость 35 км в час дейт. Ичтерин дагы бүт подсъемкадан бир сыра тартып көргөзөбүз. Кайсы рычаг эмнеге жооп берет. Ручниги бар экен. Пониженный, повышенный скорость и бирден 4кө чейин. Бул жака коробкасы переключаться этет экен. Мынакей могу пониженный, повышенный. Кыскасы рычаг эле көп экен. Өзү кичинекей болгону менен комплектациясы менимче өтө жакшы окшойт деп койдум. Бирок трактор действительно могу өтө плотный, кичинекей болсо дагычы. Полноприводный еще. А так, мынакей. Даже омывайка коюп коюптур. Омывайка, айнегинечи. Өтө жакшы да, чаң-паң болуп, наркы-берки болуп, талаада неме болгондо арчып тазалап турганы. Кышында жана тоңдурма айдаганы печкасын жагып алып, ысык, жылуу, жумшак. Огород айдаса болот экен туугандар. Аркасы как обычно эле, штатный эле жанагы соко, мала, культиватор кошулчу жерлери. Шаймандары бул жакта основной бүт эле жанагындай. Мого окшогон основной мен Москвада бүт эле моларды дворго иштеген ала турган үчүн
шаймандары бүт эле момундай экен. Анан кийин астындагы жанагы сүргүчү бар экен, копшасы бар экен. Жана тала эгиндерине иштетилүүчү бир дагы шайман жок экен бул жердечи. Например, могу Т-32лерге аркасына атайын момундай дворниктердин шоткасы, бул жагына сокой элсеңер болот. Мала, культиватор, кыскасы бүт айылда иштетилүүчү шаймандардын бүт барын улай бересиңер. Астына болсо туугандар, мынакей. Момундай болуп копша кошуп койсо болот экен. И астына момундай кошумча сүргүч дагы кошуп коюп сүрүп иштетсе болот экен. Могу шаймандардын бүт бардыгы ушул жерде кошумча бул жерде сатылат. А так, момундай бир набор болсо айылда бир дүйнөнүн ишин кылгыдай трактор экен тыпыйган. Мен 4 жыл мурун келгенде бул жерге могу синий тракторлар беларустар плюс-минус бир 1,5 миллион тегерек болчу. Жаңысы. Азыр мын карабайсыңар эми бүт бар жок кымбаттап 2 миллион 375 миң дейт. Эми заманга жараша болуп атат да, бүт бар жок кымбаттап атат, доллар көтөрүлүп атат дегенде. Бобкеттер жаман кымбат экен, бирок действительно. Эң эле арзаны 2 миллион 400дөн башталат экен. Бобкет деген бу аз барганда көргөзөм азыр бобкетти. А так техниканы тыгып эми оңгурагыла. Буларды азыр чисто могул жанагы складтарда нар жак бер жакта жумуш көбөйгөн үчүн Москвадачы могу окшогон техникалар өтө керек болуп атат. Ошон үчүн аябай көп мондайлар тыгып өттүр. Бобкет деген могу чекедегилер да. Бобкет. Жол фирманын аты болуш керек эми, ар кандай баш фирмалардыкы ар кандай болуш керек. Бобкет дегенде эмне деген бир какой-то бир Бобкет дегенде эле түшүнүп атам. Короче, мынакей, могу бул башкача фирма окшойт. Мурун бүт мондай сапсары болуп, Bobcat деген жазысы бар эле да, булардынчы. Weekend дейби. Weekend деп азыр монда китайский башкача фирма менен келип калыптыр. Азыр актардын, сарылардын бүт бааларын могул жака жазып коюптур. Эң эле арзандары ушул могул актардан экен да. Булардын деле ар кандай өзүнүн немесине жараша окшойт деп койдум. 2 миллион 400дөн башталат экен, бирок жаңы экен. Жаңы. Карагыла. Бунун ичине мондай кирет да бунчу. Мынакей көрдүңбү? Бул дүйнөнүн ишин кылат да. Кыргызстанга алып барып койсоңчу, могуларчы. Тыпырап 4В'ды жанагындай бетондордун ичин толтуруш керек болсо, нар жак бер жак окшогон фундамент куйганы могунун ичине эле сразу эле жанагынтип эме кылып алыпчы. Растворду даярдап аласың дагы. Бул сразу көтөрүп алып барып берип туруп эле. Көтөрүп алып барып берет дагы. Апалапкалардын ичине куюп берет. Могул экили джойстик менен башкарылат. Могу асты жагында эмнеси бар болду экен. Короче, ушун менен эле башкарылат. Ичине келсек, бул жакта бүт датчиктер экен. Майдын датчиги, суунун датчиги, атайын өзүнүн жанагындай светтердин датчиги экен. Толтура өзүнүн могул жакта жана технический книжкалары бар экен. Бүт паспорттары, технология жанагындай анымынылары ременди тагынып алып, мынакей как положено. И кеттиңер анан кийин шуулдап могу көмө бетондорду аралап, нар жак бер жактарды аралап, чын өтө жанагындай шуулдаган аппарат болот. Ошон үчүн дагы аты Bobcat болсо керек деп коем. Мышык мындайча айткандачы, бул мышык. Өтө шуулдаган аппарат болот. Жагат ушунда иштеп, ушуну айдаганда жагат эмнегедир магачы. Кайсы каяка кыймылдайт. Бурулат да бул мененчи. Общий бурлап же мондай болуп Bobcat, Бурулат да, бирдекеси точно бурулат. Жөндөн жөн койбойбу? Мен подножка окшойт деп атпаймынбы анын жөнүндө? Подножка бир Германиядан келсе подножка десеңер болот. Джойстиктери кандай экен? Хуёв экен. Жакпадыбы? Сен пластмасса менен бар койготесиң. эмне кыл дейсиң? 2,5 миллионго чокоч. 2,5 миллионго китайский Solaris пололор деле минип атабыз го. Ошентип ойнойт анан кантип ойнобогон. Түй ойнойт да, бирок скотерди чейин. Ошентип эле айдайт да. Теле кетем каш.
Өзü burulup yatsan heppi. Mo Krasныйдын акчасы да кымбатыраак экен. Bunun функциялары көбүрөөк экенчи. Молларга карагандачы. 3 миллион 100 экен монун акчасы. Азыр мога бир отуруп көрөйүнчү. Монун так. Бул бир аз комфортныйраак экен онуга карагандачы. Джойстиктери да могу жерде мондай кнопка менен экен. Тигиде бирөө эле болчу ортодо. Монда 3 экен. Могу жумшак экен монун мындай уровеньде болот да. Могу это другой деле. Тиги окшоп, деп эткесин мында. Спокойно отуруп алып эле мындай. Могу жерге папкан коюп аласың. Подножкасы да жок экен мында. Ичиндечи. Чисто отуруп алып, жана өзүнчө эле игралар бар го, жана ойной турган. Ошого окшогон эле нерседен отурганда болот экенсиң, бирок келтейген техника башкарасың, карачы. Как обычно бул жакта кнопкалары, стеклоомывательдерди коюп, сонун кылып коюптур буларга дагы. Мен обязательно ошо бизнести буюрса келечекте ишке ашырам. Ушундай техникаларды алып барып Кыргызстанга. Үйгө бир, хотя бы бобкеттен бирди экини, фронтальныйдан бир экини, жеке тракторлордон алып барып, туруп, экиден. Айылдан кийин фермерствону кылыш керек экен деп койдум. Буларды көргөздүк. Ошол да. Актары 2 миллион 400, красныйлар 3 миллион 100 экен. Где-то 4 миллионго чейинкилер да бар экен, 3 миллион 950. Алар кайсы экенин билбедим. Алар бул жерде сыртта данный момент жок экен тугандар. А так бул жерде бир 4 түрү бар экен. Мондай бобкеттердин 4 түрү бар экен. 4 миллионго чейин. Жүрөмү. Буларды айтып берейин десем түшүнбөйм эми. Ачык эле. Мындай эле састараны деле өзүңөр бир байкап көрсөңүздөр болот могул жерденчи. Погрузчик наркы беркилердичи. Булар электрический го дейм, жана үнү чыкпай атты. Обычный эле мотор менен жүрөт. Азыр көп эле бүт электрический болуп калды буларчы. Мунун турулап жүрүп атат го мынакей. Мотор менен да жүрөт экен обычный. Еще дизель окшойт. Портердин. Еще дизель экен да булар кичинекей. Дизель. Обычный эле дизель мотор. Бирок электрическийлер дагы болушу керек бул жердечи. Сарылары ба? Жана бирөөсү гуулдап эле үнү чыкпай эле кетип аттылар го дегеним, Но сарылар электрический экен да, значит. Монда атайын контейнерлерди көтөрүүчү монда чоңдор бар экен. Вообще килтейген. Жана бирөө келип алам деп көрүп аткан. Булар чисто жанагындай. Не деп койчу эле, порттор бар го, порттор. Портторго жана антип контейнерлерди нары бери ташуучу ушундай техникалар экен. Айтор техниканын түрү бар экен. Именно могул көтөрүп наркы берки кылуучу экскаватор нарак берек окшогондорчу. Могул эмне десең? Не десең? Ушинтип кычырып деп илинип калабы экен, Чаап көргөзчү. Биз жер жулуп алам эми, эмнең бурай. Магнитине жармашып калды го пучтта бирдеке могул жагынан. Кандай болот бул? Ол жагында кнопкасы бар экен да. Өлмүш. Кой. Моя баскылап коем. Жакшы аппарат экен да, эшигин ачып койсоң, нары бери кайрылып кетпеш үчүн. Бул ишо мояга да ачылат экен отдельно. Мояга тартсаңар да. Общий бе? Общий тиге чейин ачылат экен. Эмнеге андай болгон билбейм. Көтү чоңураак бирөө жарым келсе батпай калбасын деп. Мояктан батпай калса билбейм. Бирок могу стреласы ичине чейин кирген опасный экен го могул, Перегруз болуп, могу сынып кетип, могул жагынан бир бөлөкке түшүп кетип, эмнең бурай. Сыяктан сынса деле мояктан кирип кетиши оңой эле. Лабой-сабойдон. Адресин жазып коебуз, эгерде кимге кызык болсо, келип дагы көрүп,
акчаларын сурап билип кетсеңиздер болот тугандар. Колдон келишинче информация алып бергени аракет кылдык. Атак видео жакса лайк басып, комментарийге калтыра кеткиле биздин Кыргызстанда момбу техникалардын баалары канча турат болду экен. Ошо менен салыштырып көрөбүз анан кийин. Ийгилик барыңыздарга.